Мен бүгүн МВДга келдим эле да, печать бастырган миграциянкагачы. Өткөндө печать бастырган келсем, договор 2 айга экен деп бастырбай кеттим эле, пятница келдим эле. Азыр печать бастырган келсем, могу кагазды толтур, анан печать базып беребиз деп. Печать базып бербей атат да, бул кагазды берди, берки заявленияга кошуп. Заявленияны толтуруп, биринчи анан буну деле жакшы толук окубай толтуруп баштап кийин окусам, мондай контракт экен да. Шуну этият болуңуздар, МВДга барып запись болуп печать бастырып аткандачы. Менден кийин да 1-2 кыргыз бала көрүп, алар толтуруп алып турбак, 3 жаш балдар экен, 20 жашта балдар экен. Андан кийин да 1-2 өзбекерди, алар дагы банкка түшүп төлөп толтуруп келишип алыптыр. Анан мен ошол жерде мага буну неге берип атасың десем, бул жок, печать баспайм дейт. Анан муршуп кырылышып кетип, телефонун алып видеого тартып, мына кагазын айырып ошол жерде тытып, столдун үстүнө таштап. Не кылсам, азыр менттер чакырам дейт, чакыр дедим. Видеого тартып турсам, анан кайра чакырбады. Видеону өчүрөм, печать базып берем dedi. Анан сен биринчи печать базып бер, анан мен өчүрөм десем болуптур деп. Печать базып берди, анан телефонума өчүрдү, карап туруп өчүртүп, полный каждыналарга чейин видеону өчүрдү. Ушинтип талашып чыктык да, этият болгула. Билбей толтуруп алгандар да бар экен мунчу.